Assalamu alaikum YouTube görүүчүлөр, at сүйүүчүлөр, биздин каналдын катталуучулары. Бүгүн сатууга таза Орлов жылкысы чыкты. Воронеж деген Россиянын шаарынан келген экен. Документтери бар. Азыр тилекке каршы жаныбызда болбой калды. Мен бирок видеого кошуп коем туугандар буюрса. Аттын буту колу өтө жеңил экен. Учкаяк жаныбар, күлүк жылкы экен. Карагыла. Азыр дагы ушул ат боюнча маалымат беребиз туугандар. Жакыныраак алып келиңчи. Тарбиясы аябай сонун туугандар. Токтоп туруң. Карага, моюндун узундугун карагыла туугандар. Омуролору, омурозу дагы жакшы экен. Туяктарыны 4 туягы тең таза, 4 туягы тең така көргөн. Улак али вообще түшө элек, жашы 3 жашта туугандар бунун. Моюнун карагы. Токтоп туруң, шу сору жактарын көрсөтүп коеюн. Сорузун көргүлө. Ушундай жай бастырып коюңчу, чатка аяктарын көрүп коелу. Бою 1.70 туугандар аттын. Тарбиясы аябай сонун экен. Bir şu ıldıydan beri çabuk koyunca жүгүрүшүн көрүп коелу. Жаныбарды коерди туугандар. Карагас чуркаган. Bir эки мындай резкистерин көрсөтүңчү, мындай секиргендерин. Жаныбар. Узундугу, моюнун узундугун карагыла, топто секирип жүрсө чиркин. Мына туугандар. Бияка чүрүңчү, бияка. Тарбиясы жакшы туугандар. Буну болгону эле ушу улакка гана салып көрүп, өңөрүп чабып көрүш калыптыр. Жашын айтып кеттик, 3 жашта. Мына тиштерин көрсөтүп коеюнчу. Түү жагын азыйын эми домпойт баштаптыр. Чыгарып. Үстүндө мына жок эле, таза үстү. Жаста 4 жаш болуп жаска. Эми домпойтуптур азыйын. Ат кандай эле? Маркис деген кайман аты бар экен туугандар. Документальный бул. Документинде ошондой экен, Маркис деген ушул көк Орловский болду, таза кандуу. Айгыр кылганга дагы туугандар, улакка дагы аябай сонун. Орлов жылкыларын билсеңер керек. Буту колдору жеңил учкаяк болот. Ат Аксы районунун Кербен шаарында турат. Мына туугандар ушу бойлуу 3 жашар Маркс деген кайман аты бар. Өзүнүн документальный аты туугандар. Бул аттын баасы 500 миңге коюлду. Долларга 6 миң доллар болуп калат экен. Мына туугандар. Кимде ким жакшы ат издеп жүргөн болсо, мына менин жеке оюм, ат андай деле кымбат коюлбады, бирок бойлору ушунчолук чоң экен туугандар. 3 жашта таза кандуу документтери. Документин азыр тилекке каршы жаныбызга алып аптырбыз. Видеого сүрөттөрүн кошуп коем документ. Моюндун узундугун карагыла. Баштарында көрсөтүп коеюн, башын, кабак башын. Мурдулары еңирейип турат, аябай күлүк экен. Буттары таза, 4 буту тең таза. Көрсөтүп коеюнчу, негизи эң көп сураган ушу буттар болот. Шишиктери жок, жыртылган жерлери жок буттарда. Таза. Видеобуз ушу менен соңуна чыкты туугандар. Бүгүнкү видеобузда роликте Маркс деген ушу Орлов жылкысы болду. Байланышка чыккыла туугандар, сооданы кылгыла. Эч ким айткан баасына саткан эмес, түшүп берет. Границадан дагы проблема жок туугандар. Казакстан, Өзбекстан өткөрүп беришет туугандар. Машаллах туугандар.